Assalamu alaikum. Урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр. Кава айылынан салам айтабыз. Бул жак Надир ака. Бүгүн кавадан чыгарылыш жасаганы келип калдык. Надир ака, бүгүн канча атыңыз бар? 3 чоң ат, 2 кулун, 1 кулан чыгарабыз. 6 та бар экен, а? 6 та бар. Анда биринчи ушул аттан баштайбыз. Бу кандай ат? Каяктан келди? Бул ат ачыдан алып, алайлык таныштар айгыр койду эле. Айгырдан ошо алайдан ат келди. Алайдан келди демек. Алайдан келди. Жалал-Абадтан кеткен. Жалал-Абадтан кеткен. Кайсыл аттарга барат ака? Бул ат ошо сураттын баласынын баласы деп алып айгыр койду эле. Эки жаз ютубка чыккан экен, кайсы каналдан билбейм, ошондон көрүп алган экен. Жетасы 600 000 депти, ошондой чыккан экен. Бирок жетасы эмес. Ушунча атта жүрүп, ат жашын билбесек, колбой калса керек. Канча экен азыр? 14 жаш чамаладым, 10 асый, 11 асый. 14 жаш болсо бир 11 асый болуп калат, а? Ошондой болуп калат. Сизге 7 асый деп берди. Ооба. Мына. Туугандар. Бирок азыр деле ат өтө күчүндө экен. Азыр деле улагы үйүрү 100% кетирди. Мына, жооп. Жооп. Мына күчтүү аттар экен да, суратка барат экен, туугандар. Бул именно кайсы кимдеги сураттын баласы экенин билебизби? Ошо оригинал ошо сураттын баласы деди. Бирок полный тактап неме кылып берем, ошо группадагы азамат ортого чыгып берген экен. Ал азыр Ачы. Оңойлуу болуп калды го. Ооба. Заманда Мына туугандар. тез эле табылса. 7 асый деп келген, бирок 10-11 асый экен дейт. Тишинен карап айтат. Аттын кабагы, мойну, көкүрөгү. Тарбиясы эми бул жана такшалып, какпаш болуп калган аттар да. Буту колу негизи таза экен, а? Жеген ичкен аябай жакшы, колу таза. Ошо үйдөн келген боюнча кече мурда күн такалаттык. Такага турушу кандай экен? Такага да өтө жоош экен. Өтө жоош. Бою канча чыгат, Надир ака? Бою 65 өлчөдүм ушу арык маалында. Мына 65 өлчөптүр. Азыр тартайлы десем, метрди усталар алып кетип калган окшойт дейт. Усталар бар экен. Азыр менде тартып эле кое беребиз. Мына эми келген адамдар дагы тартып алат. Ушул ат анда ачыдан кеткен экен. Үйүрү бар, улагы бар, жооп дейт. Кейпилиги менен берем дейт. Ден соолугу жебичи жакшы экен. Анан Надир ака, бу баасы кандай коюлат буга? Баасын 270 000. 270 000 мына. Надир ака өзү мындай кымбат койбойт. Аттын бааларын. Чалып бересиңер. Биринчи номерде сурат болду. Экинчи атты токуп чыкты. Буну Санчо деп келген дейт. Нукенден Уларбекеден келген экен. Бул ушул жерде эле местный жылкы ака? Шу жерде чоң ойгон, ооба. Кайын ат келген. Ошо боюнча шу жерде. Уларбекенин өзүнөн алып келген ба? Уларбекенин өзүнөн алып келген. Таныгандар болсо шу жерде Пазыл деген досуна берген, сураса деле болот. Улагы, үйүрү, иши бар жогуна жооп. Улагы дагы, иши дагы, үйүрү дагы бар экен. 7 күн улак бар экен. Чабып көрүп алса андан да жакшы болот. Жетсе Жалал-Абадта дейт. Жалал-Абад. Тоголот. Мына. Азыр жашы эмне болду бунун? Жашы 3 асый, бою 1.60. Деген ичкен аябай жакшы. Бир эле айыбы оозу катуу экен. Оозу катуу дең. Мына. Жанагындай алып качып неткен немелери жок. Жөнүнө оозу катуу экен. Мындай бастырып келиңчи. Бу тонун аттары бышык болот. Анан кийин арык болот деген чын да мына.
негизи бул жакта атты баксаң тез оңолот, салкын. Бизде ысыкта эле оңолобой тура берет го. Санчо, Нокенден келген экен. Эми Уларбек Палбандан келген болсо, анда анык эле болсо керек мына жагы. Мындай токтоңуз, утугун көрсөтөйүн. Кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары. Ешқандай ешек байқалбайт. Таза эле. Bunun bağısını kança koyuyoruz? Bağısı 180. 180 mi? Dıy kança ele bağdın ha? Bizge fayda kalsa oldu. Siz özünüz aldınız bunu? Aldım şimdi. Aylının adı ki Sancho tuğanda 180 min. Kalk koyuncu olsun. Negizi bular жеңил болот. Sancho oldu. 3. atı. Boldu hem toxtatım. Çarşabası eken da bu la. Bunun malumatı qanday bolot Nadir aka? Ya bul deddom ele. Deddom, adresi yok. Şuların hatanları çıkarıp koyun. Joş sınak işençti var. Bu qanday malumatı var bunun? Şimen tek kulak çаңıtat verteceğiz aygır koyuyor. Geç aygırdan karmak gelin mehtidar. Eti жақсы екен. Жеген ішкен өте жақсы. Қышыменен теке улақты чабылады дейді. Шымен теке улақ. Жазында үйрüye кетеді екен. Мына жаңы эле кармалып тур. Бу жашы кандай бунун? Жашы 3 асы oldu. Boy 1.50 ашыгыраак. 3 асы. 1.50 плюс дейт. Ден соолугу буту колу. Жеген ішкен буту колу ден соолугу жақсы. Таза. Жерде кашка. Жаш балдар улакка үйрөтөм дегендер болсо алып берсин. Улагы жакшы дең, а? Улагы өтө жакшы. Мойну. Көкүрөгү. Буттары. Така кагыш керек экен. Такалары жок экен. Бунун баасы кандай болот? Баасы базар карап эле 155 миң. 155 миң сом. Мына. Базарга карап эле. Taka ulaqты çabıp үйрüge салып берсеңер да болот экен. Эми аттын бою чак экен. Мына жанагы иши да аябай жакшы иштеп атат. Иши дагы бар дейт. Мына туугандар, бүгүн Надир аканын аттарын тартып жүрөм. Бул 3-чү ат болду. Аттардын мүнөздөмөлөрүн берди, билишинче тарбияларын айтты, бааларын дагы карап коюптур. Эми ар ким өзүнүн атына өзү баа коет. Калгандарыбыз сындайбыз, көзүбүз жетсе сода кылабыз. Көзүбүз жетпесе содага береке деп коебуз да. Надир ака бул ишти кичинесинен бери кылып жүргөн, эми өзүнүн акылы менен ишти кылып атат. Содаңызга береке болсун ака. Üçüncü at. Азыр мындан кийин дагы кулундар бар дедиңиз да? Өтө жакшы, өтө шүйүнчү бап тектин кулундар бар. Азыр аларын да каналыбыздан алыстабай лайктан басып, катталып жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер.